Кыргызстандан Европа өлкөлөрүнө кетүүнү көздөгөн эмгек мигранттары виза картасын бүтүрүү үчүн Казакстандагы виза борборуна барышы керек. Бирок пандемиялык шартка жана коңшу өлкөдөгү башаламандыкка байланыштуу кыргыз жарандары чек арадан өтө албай, ага байланыштуу визасын да бүтүрө албай жатышат. Буга нааразы болгон бир нече эмгек мигранттары профсоюздар бөлүмүнө чогулушуп, бийликтен маселени чечип берүүнү суранышты. Проблема болуп атат да, бедечи. Алматыга өткөн проблема азыр тияк комендантский часқа байланыштуу, без порядокко байланыштуу. Биздин уже кирүүгө да не болбой калды. Мурда 1000 сом такси бара турган жерин азыр самолет менен төрт учкула деп калды. Самолетубуз 27-25 ким кандай попал болот, 20дан ашык 1000 сом акча болот. 35. Суда 35-40 барып калып атат. Мындай неме болсо кыйын, визаны барып атыш. Анан тияктан первостепенный келгенден анын убактысы бар. Ошол убакытта успеть этип барып калыш керек. А биздин балдар ага успеть эте албай жатышат. Себеп дегенде жөө жалап өткүзбөйт. Самолет менен барганга тыйын жок. Ушундай маселелер бизде. Анан дагы бир сунушубуз ушул жанагы Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Германия, Евросоюздун мамлекеттерине. Ошол визовый центрди Кыргызстан өзүнө алып берип салса болбойбу? Бир суранышта ушунча баланы ошол жака темсил этпейт. Мына бир азыр 10%, 5% эле бала келди. А так 2,5-3 миң бала бар. Барып иштейбиз деген. Айылдан келгендер бар, областтан келгендер бар, 7 дуан эл берди. Бир чүйдүн балдары эмес. 7 дуандын элдери, Кыргызстан жарандары. Ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Визовый центр Алматыдагы эми группа айтканда бизнес центрге айландырып алды. Бизнес центр болуп алган. Барасың бир күндө мынакейде туруп, могу виза насип эт деп туруп койсоң, ал күнү бүтпөйт сиздики. Гостиницага барууга туура келет. Эртеси күнү барсаңыз, дагы ошол тема, кайра гостиницага барасыз. Үчүнчү күнү 3 жолу гостиницага баргандан көрө 3 күн немени сом ошого бербейби дейсиң. Ал 5 күн деп коет, мейли анда 5 күн болсо 5 күн бүгүн да жатмак барам деп 5 күнгө жатып чыгып алып, жөн эле берген шапкан. А биягына канча кетип атат, не берип атасың, ал уже башка акча. Эми ушинтип бардым эле жем болуп жүрө бересиң, кыргыз эли мындай бир өзүбүз бир окат кылбайлы. Ошол акча биз өзүбүздүн бюджетке же бир өзүбүздүн мамлекетке бир жардам тийсе болбойбу? Качангаcha ушу бала чакабыздын рызкын казак туугандарга, өзбек тууган, тажик туугандарга, орустарга. Эми мынакей орустардан деле мен 3,5 жыл почти немеде жүрдүм, Россияда. Жалаң ушу грузовой перевозкада жүрдүм. Могу балдардын арасында бар Европага барып, эми биздин Европа мамлекети башка. Жолдордон машина айдаган келет. Бирөө кызыкчылык үчүн барат, бирөө ушундай жерге деп жетсем деп, жаш балдардын арасында бар, ушинтип чоң машина айдасам экен деп. Ошондой мечталары бар балдар бар бу жерде. Бирөө айла жок бала чака алалы деп барабыз. Ар ким ар кандай максаты бар. Ошол балдардын максаты ишке ашыш үчүн ошол балдарга жардам керек болуп, ушул балдардын тилегени талабы ошол болуп атат. Аксакалдар туура түшүнгүлө. Бизди кор кылбагыла башка бирөөгө. Биздин сураныч ошол. Ушул жигиттердин берген акчасы ушу бирөөдүн чөнтөгүнө түшкөнчө ошо элибизге калсын журтубузга. Сураныч, ушуну чечип берсеңер, анан казыр могу Казакстанда кичине жанагы немеге байланыштуу кирип чыгыш өтө кыйын. Өтө кыйын. Жеңил башты менен барсак тиги досмотрщик может айтып коет, сен панелдерин чечип бардым деп коет. Итин алып келип кой берет, киреңген иштебейт деп коет. Бул айла жок, аркага чыгышка туура келет. Же акча беришке туура келет. Анча акчабыз болсо биз эмне кылабыз? Европага барып, бир жака барып, мигрантство болуп, бирлерге барып кызмат кылып берип. Ушунча өзүбүздүн элдики болот да. Өзүбүздүн элдер иштей берет, өзүбүздүн элдин акчасы айлыгыбыз жетпейт. Ушул балдарды көрбөйт. Ошол эле справканы бүтүргөнгө Кыргызстандан эми бекер деле кылып койсо болмок да. Срочно, срочно болуп калат да бизде, например, визага очередке турганда, например, бүгүн айтат, эртең сен кет дегенде, срочно кылганда, например, апостол, медсправка эмелерин баарын кыргыз
жарандарыбызга кичине арзандатып коюш керек да. Жөнүндө 2-3 миң сомдон бир справкага 2-3 миң сом кетет. Анан кийин Казакстанга барарда таанышы бар эле бирөө өттү. Эмне деп атасың сен? Мына МИДтен азыр бияка Багранга МИДтен PDF формат менен бирдеке кагаз өтөт бул. Аны мен сизге берем деп, брат деп. Если таанышың болсо, МИДте таанышың болсо, сен кеттиң деп. А так сен өтө албайсың. Мен мына күндүзгү саат 3-тө бардым, эртең саат 5-те кеттим аке. $300 берейин дедим. Өткөргүлөчү депчи. Өткөрбөй коюшту ошондо. Бул маселелерди Тышкы иштер министрлигине жана Казакстандагы Кыргызстандын элчисине жеткирүүнү Кыргызстан куруучулар профсоюзунун төрагасы Элдияр Карачалов өз мойнуна алды. Кыргызстандагы Европа мамлекеттеринин элчиликтери силерге мен уккандарымда Д категорияда визасын бере албайт экен, Д боюнча толтуруп атат. Береби? Шенгенский боюнча туристтик боюнча бербейт, а Д боюнча берет. Туристический боюнча Кыргызстандан алат. Туристке Д болсо тияктан алат. Д'ни Кыргызстан албайт экен. Германияга бериш мүмкүн, башка Польша алат деп. Ооба. Ал боюнча бизде Кыргызстандагы Германиянын социалисттик уюму бар, Кыргыз атындагы фонду. Анын директори менен бүгүн түштөн кийин жолугам. Жолугуп ошо биздин Германиядагы элчи менен жолуктуруп бериңиз, жана ОБСЕнин жана өкүлү бар, элчи деп атат, анда ошол менен жолуктуруп бериңиз деп. Ал жерде эки маселени талкуулайм. Биздин Кыргызстандагы элчиликтерде Д категориясын бергенге кандай кылсак болот? Силердин аракетиңиз керек же биздин аракетибиз керек деп тартайм. Анан кийин Польша, Германиядагы ушул тармакта иштеген фирмалар менен сүйлөшүп, бул жака бизге Кыргызстанга алып келип бериңиздер деп сурагам да. Эмгек маселе көтөргөндөн кийин алмасын айтып укугум бар. Эмне дегенде, силер менен сүйлөшкөндө уктум. Бул жактан барып экзамен, тестке барып тапшырып келсеңер, тапшыра албай калсаңыздар, кайра тилекке картып берип келсеңер да. Ошондуктан бул жактан ошондой кылып Өзбекстанда, Беларусьта болсо жакшы болмок экен да, менин оюмча. Ушул багытта аракет кылам. Мен бүгүн силер менен чогуу ажообузга чогуу кайрылуу жасап коебуз. Аны жөнөтөбүз. Анан артынан администрацияга, президент администрациясына Руслан Казакбаевга тиешелүү каттар жөнөтөбүз да. Анан суроолор болсо айта бериңиздер. Мындан тышкары чогулган эмгек мигранттары келечекте мына ушул сыяктуу маселелер чыкпаш үчүн коңшу өлкөдөн көз каранды болбой визалык борборду Кыргызстанга да ачууну суранышты. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Биз 3000ден ашык жарандардын атынан кайрылып жатабыз. Кайрылуубуз ажообуз Садыр Кожоевичке жана Тышкы иштер министрлиги Руслан Казакбаевга. Азыркы учурда Европа мамлекеттерине барабыз деген биздин жарандар тилекке каршы кыргыз-казак чегарасынан өтө албай кыйналып жатышат. Ушуга байланыштуу биздин биринчи өтүнүчүбүз Казакстандын Тышкы иштер министрлиги менен байланышып, биздин жарандарды Казакстанда Алматыда жайгашкан элчиликтерге тоскоолдуксуз жетүү маселесин чечип бериңиздерди өтүнөбүз. Экинчи маселе биздин көз каранды Кыргыз Республикасында тилекке каршы Европа мамлекеттеринин элчиликтери биздин жарандарга Д категориясындагы иш визасын бере албай жатат. Ушуга байланыштуу биздин жарандар бир топ көйгөйлөр менен, кыйынчылык менен Казакстанга барып, ушул визаны алып жибере албай кыйналып жатат. Ошондуктан Кыргызстандагы Европа мамлекеттеринин элчиликтери менен тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп, алар Д категориясындагы визаны бергенге уктуу болуп калса, абдан жакшы болот эле. Үчүнчү маселе биздин бир топ жарандарыбыз Европага барып, ал жактан экзамен тапшырганда, айдоочу маселе боюнча тест-драйв тапшырганда, кээ бирде тапшыра албай кайра Кыргызстанга кайтып келип жатат. Дүйнөлүк практикада башка мамлекеттерде бул көйгөй жеңил жол менен чечилген. Европадагы фирмалардын өкүлчүлүктөрү ал жакта ачылган. Ушуга байланыштуу Кыргызстандан Европанын чоң фирмалары өзүнүн өкүлчүлүгүн ачып, тесттерди, экзамендерди бул жактан алып иштетсе, абдан жакшы болот эле, биздин жарандарыбыз кыйналбайт эле. Рахмат.
Мисалы үчүн эмне үчүн ушундай көйгөйлөр пайда болуп атат? Анткени мамлекеттер, чет мамлекеттер, Европа мамлекеттери биздин жарандарга даяр чакыруу каттарды бергенге виза Д менен виза Дге виза ачып, ошо чыкканга Европага барып иштегенге. Бирок ошол көйгөйлөр бизден жаранып атат. Европа мамлекеттери бүт кылып атышат жарандарга. Дагы бир маселе бул деген айтып кетсек, ушул биз жакта Бишкекте, Кыргызстанда биздин могу документтерди даярдаганга, мисалы үчүн виза центрге апарган документтерди даярдаганга толук, кандуу, туура, так иштеген агентстволор жок болуп атат. Ошолорго да көңүл буруп койсоңор сураныч. Урматтуу ата, мен да кыскача сүйлөп коеюн. Рабочий визаны бияктан ачыш керек. Германский посольство, кайсы посольство болот. Казакстанга ушу көз каранды болбой эле. Ошон жогорку кеңешке кайрылайын, жана профиль бар, комитет по международным делам. Анан Руслан Казакбаевга анан Ажоозга кайрылып, ушул маселени карап, ушу Бишкектен чечип бергиле. Бияктан алгандай болуп, Д визасын. Ассаламу алейкум. Кыргыз элинин Ажоосу Садыр Нуркожоевичке сырт элдердин элчилиги Руслан Казакбаевга биздин ушул Кыргыз элинин 3000ден ашуун кыргыз эмгек миграцияга Европа өлкөлөрүнө сиздерден сураныч ушул бул там ойнодагы кирип чыккан көйгөйлөрдү чечип бериңиздерди. Ушунчолук азыр могу пандемияга байланыштуу жана казактардын өздөрүнүн ичара беспорядогуна байланыштуу биздин элдердин кирип чыкканы абдан кыйын болуп атат. Ошону чечип бериңиздер. Анан ушул Европа өлкөлөрүнө өз элибизден Бишкегибиздин борборунан элдер кыйналбай турган болуп, визовый центрди өз элибизге ачып бериңиздерди суранабыз. Рахмат.